Selkinçek, Eldikku. Assalamu alaikum hurmatly YouTube görүүчүлөр. Assalamu alaikum Kadamjay жаңылыктар YouTube kanalынын катталуучулары. Амансыздарбы? Барыңыздарды үй бүлөңүздөргө ырыс бакыт болосун. Урматтуу Kadamjay жаңылыктар YouTube kanalынын катталуучулары, мен бүгүн болоткан мурдагы Халмен айыл өкмөтү, азыр ысак болоткан айыл өкмөтүнүн Чекелик деген айылында турамын. Бул жерге келишимдин себеби, негизги себеби, bundan 40 gün murun elibиз сүйүп ардактаган таланттуу инсан, бүтүндөй Кыргыз Республикасыга таанымал, кала берсе бүтүн Орус мамлекетиге таанымал Россияга, жана ошондой эле көптөгөн шагирттерди чыгарган, көптөгөн мугалимдерге устаздык кылган, жана мага окшогон жеке инсандарга, ушундай дагы көпчүлүк окуучуларга агай болгон Матисак Токтосунов агайыбыз аламдан өттү. Ошол бүгүн тууган уруктары, уул кыздары чогулуп эскерүү кылып аткан экен. Мен дагы бүгүн көнүмө келип, өзүмчө агайымды бир эскерейин деп, ошол өзүмдүн студиямдан бир кайрылуу жасайын деп, ошо Мамыс агайдын чоң уулуга Улукбек агайдын эгер сүрөттөрү, видеолору болсо мага жөнөтүп койгун, мен ошо эскерип калдым десем, байке бекерге эстебепсиз, бүгүн агайымдын атамдын өткөнүгө толук 40 gün болду, тууган урук ошол эскерип отурабыз дегенине, мен ушул учурдан пайдаланайын, ошол агайымды тууган уругу менен бирге эскерейин деген максатта ушул үйгө келдим. Барыңыздарды чогуу Матисак Токтосуновду эскерүүгө чакырамын. Көрүп, ушул видео аяктаган соң билгениңиздерче Куран окуп, агайыма дуа кылып коюңуздар. Матисак Токтосунов мына ушу көчөлөрдө, мына ушу үйлөрдүн биринде жашаган. Ушул үйлөр ушул Чекелик айылында чоңоюп, өсүп, ушул жерде жашап жүргөн эле. Мына чоң абасынын үйү, мынасы инисинин үйү, кийингиси агайдын өзүнүн жашаган үйү. Азыр барып сүйлөшөбүз. Баатырдын атын алыстан ук, жанына келсең бир киши дегендей эле, ушундай залкар, таланттуу инсан. Орустардын тилинде айтканда человек оркестр деп коет. Бул агайымдын кармаган аспап, урма аспап болобу, үйлөмө аспап болобу, музыкалык аспаптардын кайсы түрү болбосун колго тийсе, ошонун музыкасын келиштире аткарып, ырдап жүргөн инсан. Ушундай жөнөкөй эле үйдө жашап жүргөн. Өтө жөнөкөй, талантыга машырланбай, атак даңкыга берилип, өзүн жоготуп койбогон, жылдыздык оорусу менен оорубаган бир жөнөкөй гана инсан болгон. Уул кыздар менен таанышканы, кирип барайлык. Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Биз азыр Матисак Токтосунов агайыбыздын үйүгө келдик. Азыр киребиз. Бул жерде агайымдын бүт тууган уруктары, алайдан бери келген тууган уруктары, өзүнүн кыздары, инилери, уулдары бар экен. Ошолор менен баарлашып, жеңем менен бир ооз сөз сүйлөшүп, ошол агайды эскерейли деген максатта мен азыр кирип кетип атамын. Assalamu alaikum. Кандай Улукбек, жакшысың? Ден соолук жакшыбы? Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Assalamu alaikum Kadamjay жаңылыктар YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн сөз кылчу инсаныбыз залкар таланттуу инсан Матисак Токтосунов.
Bul kişi talanты ушунчалык даражада, орустар айтканда человек оркестр деп айтат элек да. Өз замандаштары эскергендей, бул кишинин, бул агайыбыздын колуга тийген бардык аспаптар, музыкалык аспаптар үн чыгарбай калбайт эле. Азыр биздин келгенибиздин максаты бул жерде бир топ ошол үй бүлөсү, алайдан берген келген тууган уругу, кудалары, өзүнүн кыздары, келиндери бардык ушул жерде чогулган экен. Агайыбыздын бүгүн бул дүйнө менен коштошуп көз өткөнүгө толук 40 күн болгон экен. Ошондуктан өзүнүн мына энесиде болуп калган эжеси, бир тууган иниси, жубайы, келиндери, кыздардан сөз алып, эскерели деген максатта чогулдук. Эми сөздү ошол аксакал эжебизден болсун, мен суроо берейин. Assalamu alaikum Hafiz эже. Денсаулыгыңыз жакшыбы? Агайымды эстеп, өзүңүздүн жакшы ойлоруңузду кантип эстейсиз? Эсиңизде калган бир ой пикирлериңизди айтсаңыз. Assalamu alaikum. Yaxşımısınlar, tınçısınlar, bardıq. Ülkemde eskerip söyleyel ben. Bunu onu söyleyip bir dereceye жеткизиш şunday kıyın, ne sevi yok. Allah'a şükür. Şunday oladı da oyladım bir de. Bunun ali işleri, talantları köyde, maksatları köyde. Allah'ın şeken. Kokusuyla uğruyoruz ya bilmeye kaldın. Şimdi götüp keteverdi. Endi bana kılan işleri, yazgan kitapları, ılları, arkasında şu bizge estelik bolup kaldı. Özünü şimdi estek şunu söyleyip, özümüzde düz kovandı oturamız da Allah'a şükür. Şeyağdan görsün, cayları cennette olsun, ahiretler ot bulsun, karangülür jarık bulsun, kıyamet gıcı suğa serap bulsun. Şu okuyan Kur'an'ı, salavatlarımız şuğa sayaban bulsun. Köftü katarı da Kudayam arkaları yolu olsun. Kudaya tınç olsun. Amin. Kuday şeyağdan görsün. Allahu Ekber. Habibeci assalamu alaikum. Selam var rahmetullah. Mına agayımdı istegende keldim de. Bul agayım talantı özgöçe insan ede. Sizler bana kötörüp çoğayttınızlar, östürdünüzler. Men sizge bir sura bereyim. Birinci mektepti бүтүп армияга барганdır, же болбосо birinci барган окуу жайы кайер болгон? Tokmak'a bargan okuşka. Музыкальныйга bargan. Ol okuştu bütelegele özü kızıgıp, komuz ap gelip, gitar ap gelip çetedi de. Mektepte okup жүргөндө. Ana mektepten taladan işten kelibeli. Umalda, bütük kayakta, başka kayakta. Kiyimlerini kağıp silki böyle dopusunu tağıp kiyip başka. Jönecide o dopuna tecatat edecek. Oy ben kiyim kiyi barsam, eski dopu kiyi barsam ben törüp oturamın. Men komuz edim, gitarı çetemin de deyip lapıldap ketedi, lap köngül balaydı. Şunday bir başkaça bala olup çoğ oygon degin. Demek bu agayım uşal okuu jayını бүтүргөнгө чейин эле komuz ertip okup жүргөндө эле şu kızıgıp komuz etip dostlarga 5 yıl bolacak endi mal endi. Başka jaktan jardamga paktaga keledi de. Şolar men barıp jarışat dedi. Gitara karmayt dedi, şu komuz karmayt dedi. Okup жүргөндө ele. Men jamay kiyinip barsam dostlarım mütüktep kiyip barsam ben törde oturam deçübede. Şo dip keledi de. Abice bu Mama Sağa sizin en jakşı görgөн ükeniz sol. Ükenizdin siz menen bolgon en esingizde kalan bir jakşı gün esте elesizби? Vay bardyk ele gün jakşı gün bolgon bilsem. Birinden biri jakşı bolgon kündörüm bardyk ele. Bирок to'tar jeri bar da bir jakşı görgön esте. Toy topular bolgon güne. Toy topularda, bayramlarda göz götürüp, kant götürüp, bizge pratda götürüp, yeşemek özgü. Onu bol köyüne götürüp, bana dedi. Ece işte geç geldim hep kiletede gül götürüp kiletede. Onu hükümün içinde vay derdi. Sırrı kövede. Vay birini çıkaran vay gitti. Armağan içine gitti. Öyle de öyle vapuz işte öyle de öyle vapuz. Onu yendizde ben tapmayımız.
İzlemem de var. Benim saylanıp gittin. Ya cennette olsun Kudaya. Şöyle kadar görsün. Allah'a beysep şükür. 6-7 bala kaldı. Bal darıcam ben evet saksı. Allah'a beysep şükür. Matsav ağayımdın inisi Musa aka. Assalamualaikum. Assalamualaikum rahmatullahi ve berekatuhu. Hurmatlı tuğanlar, hurmatlı cemaat. Ana şu bugün akamdın 40 günü ekan to'ptolib oturup qapmiz. Akamda istep. Şu 4 bir tuğandek ballardan bağlığız bir 7 bir tuğandek. Mayejilerim Allah'a şükür var. Şu akam 7 bir tuğamız 3 ejem. 4 akam 4 özedek oğullardan. Mana en katta akam Otar akam ede. Allah Taala özünün rahmeti kalgan bolsun. Akam ötüp ketdi. Keyin Qayım akam ötüp ketdi. Allah rahmeti kalgan bolsun olur deyam. Ondan keyin şu akam jakşılı жүрүp, kokusala şu күнү суу бүтүп калган экен. Акамды да kokusala өлөттү ham ойлободугу алып кетти. Акамдын чыгармачылыктары juda көп эди. Өткөндө эле жакында сүйлөштүк эди. Пайгамбарлар жөнүндө bir kitep жазып атам деп айтты эди. Musa жакында пайгамбарлардын Кудай кааласа şu kitepтерине эме кылып чыгарам деп жаркач. Allah Taala'nın şekin endi ошо жагдан көрсүн, жайлуу болсун, жаннаттары. Билип акан гунахлары кечирип албакын. Мана şu калган балдарыга, туугандарыга, небере чеберелерге өмүрлөрүнү берсин. Ушулар салиха кыздардан, алым балдардан болуп чыгышсын. Акыретте барып şu ата энелерге тажы кийгизе турган балдардан болушун. Allah'ım endi şu jagdan bersin. Jaylaryny jannattan kılıp akıretlerini abat kılsın. Allah'ım akamды süylep otursak tarıхыны emesini köýde. Akam kayсы adam menen kantip süйлөштү dagы bilet edi. Katta kiçineke birde eledi. Kiçine adam kayama süylöşüp kete öğretildi. Kattasıga dagı süylöşüp kete öğretildi. Onu talantını aytıp otursak o ada boyut akam talantını. Endi ошо жагдан Алла Таала ошо жагдан акыретин абат кылсын. Жаткан жайлары жайлуу болсун. Калган тууган уруктарга, бала чака неберелерге өмүрлөрүнү берсин. Рахмат. Tajannuka sen dagы ушинтип агайыңды эскерип келгениң үчүн, ушу бизди эскерип келгениң үчүн, сыйлаганың үчүн сага дагы чоң рахмат. Иштериңе ийгилик, ден соолукка, дайыма ушундай нерселерди тартып, элдерге көрсөтүп жүргөнүңө дагы сага чоң рахмат. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Urmatlı Kırgız elim, tuğan uruk, urmatlı Müslüman bir tuğanlar. Men özüңүздөр көрүп тургандай Матсак Токтосунов атамдын эң чоң улуу баласы болом, атым Улукбек. Бүгүн мына атамды жоготуп эме кылып отурганыбызга 40 күн болуп, карындаштарым, туган урук, апа жемдер барды, акаларым келип айтты. Эскерип отурабыз. Тажымахамат акабыз эскерип огайын эскерип келген экен. Şu кичине şu жүрөгүмдө оюмдагы нерсени айтып берейин деп кичине şonu эме кылып чечтим. Атам ырлар жазды, китеп, таланттарын айтып отурсак түгөн келсе биз өзүбүз дагы билбей калдык. Энди мантип урматтап, сыйлап же мындай эме кылайын деген убакытта мантип кетти. Жаткан жери жайлуу болсун. Анан китептерди жазды. Азыр мен эмелерге айта турган болсом 3 kitep жазды. Şu 3-üncüsü бүтелегеде 2 kitep жазды. Бактылуу болгун келеби деген kitep. Анан Алам айланпасы деген kitepте бул бүт ошо дүйнө жүзүн бүт эме кылганда да мен 1-2 бет, 3 бетин эле 2-3 жолу окуганда араң түшүнөсүң да, мындай ушунчалык мааниси чукур эмеде жазылганда.
ошо даяр ошо китептерини максат кылып эме кылды. Анан жакын эле мына өзүңүздөр көрүп турган мына барында барктай билели деп ушул ояка түртүндү, телевиденияга барды, башкага барды, китебини чыгарып албай анан ушул концертти берем деп атканда мына биздин баткенибизде ичине уруш баягындай согуш болуп кетти дагы. Анан мен ошондо дагы эли журтун ойлогон эме кылып, мен эли журтум ушинтип тополоң болуп атса мен концерт коё элем деп ошол күнү концерт болуш керек эле. Ошондо токтотуп койгон ушул эмесин. Ушинтип илип алып отурабыз. Ошол барктайлы деп эми аракет кылабыз да мантип эрте эле шашып кетти. Мінекей Матсак Токтосуновдун үй бүлөсү өтө жакшы эскерүүлөрдү айтып атат. Өзүңүздөр күбөсү болдуңуздар, эжелери, инилери жакшы сөздөрдү айтты. Бирок агайдын көп таланттарыга, ысык сууктарыга жана жакшы жаман күндөргө бирге шерик болуп 44 жыл өмүр сүргөн жеңебизден бир ой пикирлерини сурообуздайын деп турам. Жеңе агайымды кантип эстейсиз? Кантип балдарыңызды ошо агайымдын жакшы жаман күндөрдө бирге болдуңуз? Ошолорго бир өзүңүз сүйлөп бериң. Туғандарым, бардыңыздыға ыстық салам. Мына мен байыменен 44 жыл, 45 жыл тирелик кылып, 6 балалуу болдум. 4 кыз, 4 уул, 2 кыз. Мына ошол турмуш кылганыбыздан бери бир жакшы жаман айтышпадык. Бир сөкпөдү же бир урубады. Бардыгы сабыр деп ушундай жакшы. Оны жакшылык немелерин эчесинен чыгарбаймын. Балдарыны бирге чоң өтүп, бирге неме болуп, азыр мына балдарыны нанını немесini жей турган болгондо мантип өзү ham билбей калды. Мен миңден бир ыраазымын о кишиге. Hiç dünyada onday kişi yok deyim. Onday kişi bir gelip bir ketти. Урматтуу көрүүчүлөр, бул Матсак Токтосунов агайыбыз кудалашып, өзүнүн агасынын кызы Гүлү карындашыбызды алайга берген экен, туугандарга. Алайдан келген күйөө балага суроо берели. Күйөө бала өзүңүз тааныштырыңыз. Айтели. Менин атым Али. Алайдан болом. Агайды кантип эстейсиз? Кичпейил. Неме бардык жагынан бар да. Жумшак бейли, сүрдөп турат кезде. Азыр агайды эстегенде ушундай бардыгыбыз башкача болуп атышабыз да. Siz келгенде агай бир ырдап берип, же ооз комуз чалып берген күндөр болгонбу? Комуз чартып, комуз чертип. Мен балдарыма дагы үйрөтүп, сүйлөп. Алайга барганда дагы зериктирбейт. Дагы шүгүр. Assalamu alaikum barыңыздарга. Бүгүн авамды эстеп, Куран окуп, Куран күндө эле окуйбуз. Бирок бүгүн баарыбыз чогулуп, авамды эскерип, сагынычыбызды таркатып, эстеп отурабыз. Авам Матсак авам бир башкача адам эле. Аллахым ушундай жакшы адамдардын өмүрүн кыска кылат деген ким билет, чын бу же калп кандай сөз. Мен өзүм атамда Маматкадыр атам 45 жашында каза болгон эле. Мына 23 жылдан бери Матсак авам мага өз атамдай эле болуп калган эле. Мен балдарыма мен силердин таятаңар болом деп ошентип айтчу. Ошо таятадай болуп, өтө кичипейил, өтө адамгерчиликтүү, акылдуу, ар тараптан таланттуу адам болчу Матсак агам. Мээримдүү Аллах өзү билет экен, өзү берип, өзү алат экен. Өмүрүнү ушунча жашка берген экен, өзү алды. Аллахым бейишинин төрүнөн берсин авама. Жаткан жерлери жайлуу болсун. Бирок авамды мен сагынганымда
комузумду алып, мага биринчи комузду үйрөткөн дагы Маматсак агам болгон. Ооз комузду үйрөткөн. 10 жашымда комуз менен ооз комузду бир кошо чертип, районный конкурстардан утуп, анан Ошко, областнойго утуп, абам мен даярдаган, анан республиканскийга дагы өткөн элем. Ошондо дагы абам мага үйрөткөн. Ошол абамды эстегенде комузду алып, абамдын асыл кечимин ырдап, мага аябай жагат ошол ыры. Ооз комуздун алып ойноп, анан Куран окуп, айла жок. Бул жашоо эми баарыбыз барарбыз. Эң негизгиси Аллахым бейишинде баарыбызды чогуу кылсын деп эле дуа кылабыз. Абамдын балдарына, ар бирибизге мээримдүү Аллах ыйманын, сабырын берсин. Абамдын балдары аябай акылдуу бардыгы. Жеңемдин өмүрү узун болсун. Рахматуллахи баракатух. Мен Матисаков Мухаммед, Токтосунов Матисактын эң чоң небереси болом. Мен атымды Мухаммед деп дагы атам койгон. Атымды койгондон кийин пайгамбардын аты деп, атыңа затың жарашкан адам болгон деп тынбай айтат болчу ар көргөндө. Атамды кантип эстейм деп сурап берсеңиз, мен атамды айылды көрсөм, любой нерсени көрсөм атамды эстейм. Жолду көрсөм дагы мени мектепке атам алып барат эле. Үйдү көрсөм дагы, комуз көрсөм дагы, ыйрыксам дагы атамды эстейм. Мен 3 жашымда, мен 1 жашымдан баштап 10 жашыма чейин атам өстүргөн. 3 жашымда шашка өргөтүп, 4 жашымдан шахмат өргөткөн. Азыр Бишкекте окуйм, Кудайга шүгүр. Алтын Уя медресесинде. Мага айтат болчу, мен сага ишенем. Башкалар жеткизип берсе дагы сен акырына чейин чыгасың деп. Иншалла акырына чейин чыгам, ушул окуп. Күчтүү адам болуп чыгам иншалла, атам айткандай кылып. Дайым мага айтат болчу. Сен эң чоңусуң, ишенген сенсиң, үйдө дагы эң чоң бала сенсиң, эң чоң небере сенсиң. Сага ишенебиз, акылың менен болгун дейт эле. Ошо. Эч мага бир катуу сүйлөгөн эмес, жана катуу эч урушкан эмес, колу тийген эмес. Ушул күнгө чейин мага жакшы сүйлөп, тарбияны жакшы бир кол тийгизбей мага тарбия берген. Кудайга шүгүр. Атам бейишти болсун. Бейиштин төрүнөн өзүм Аллах Таала орун берсин иншалла. Матисак агайыбыздын кызы Гүлмайра. Атаңызды эстеп, өзүңүздүн жакшы кабыл тилек, ой пикириңизди айтың. Бисмиллахиррахманиррахим. Биринчиден Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун, мактоолор болсун. Мен Матисак атамдын кызы болгонума эң бактылуумун. Өзү айтмакчы, эң бактылуу кыздардан угула деди. Аллахыма шүгүр, эң бактылуу кыздардан. Атам мени эң чоң кызымсың. Мен эне кызым деди. Аллага шүгүр, көп кыйынчылыктарды өткөздүк. Былтыр мен бөйрөгүмдөн отказ болуп, почка пересадка кылып келдик. Бир тууган акам, Улукбек акам бөйрөгүн берди, жигарим. Ошондо Турсага кеттик. Атам бул жакта калды, тынбай звонок кылып, ал-акыбалыбызды сурап, жакшысыңар? Мен биякта отурам пытырап, силерди көрө албай деп кыжаалат болуп отурду. Кийин пересадкадан жакшы болуп келдим. Келгенибизде машинадан түшө элек атамдын башкача немеси бар да. Кыялы бар, жаш балага окшоп. Жүгүрүп, мынтип башкача сүйүнгөн, башкача сезимдер менен барып ыйлап алган. Эшигимди ачып түшүргөн. Ошол күндөрдү эч качан унутпайм. Гүлмайра, агайым өзгөчө таланттуу инсан эди да. Ошол эң кызы болуп, ошол жакшы күндөрүн эстейсиңби? Ошо баягы эстегендер. Атам тойдон келгенде, тойлорго чыгат эди. Тойлордон келгенде келип, дагы биз
Биз эми кичине болот элек эме аккордеондо бизге неме кылат эди. Коёндун, карышкырдын эме баягы музыкаларын кое берет эди, биз табат эдик. Кимиң тапсаң конфет берем, шоколад берем деп, жвачка берем деп тойдун алып келген нерселерин ошентип бизге таркатат эле. Коёндун баскан музыкасыны, карышкырдыкыны кылып ошону чалып берет де биз табат эдик. Жаштыгымдагы эстеген күндөрүм ошол. Конфеттерди ham жөн бербейт. Конфеттерди ham жөн бербейт эди, бизди ошентип алаксып, ойнотуп, кызыктырып ошентип берет эди. Өзүнүн окуучуларга дагы кичине жаш балдарга дагы чоң мамиледе кылат. Атамдын 30дан ашык обондору бар. Атам обончу, аткаруучу, акын, гипнозчу, тарыхчы, психолог, санжырачы, философ, астролог. Биз мектепке барыштан алдын ата эртеге кандай погода кандай болот десек, кечке маал погоданы көрүп айтып берет. Атамдын сыйлыктары бар. Эл агартуучунун мыктысы деген наамды алган. Маданияттын мыктысы, республика жана бүткүл союздук конкурстун жеңүүчүсү болгон. Жашоонун маңызы эмнеде аттуу иш-чаранын эмеси алган. Молдонияз мектебинин директору берген мына сыйлыкты. Ыраазычылык кат Матисак Токтосуновго. Буну таластан алган экен. Энелердин мектебинин негизги немесинен. Бул немесини академиялык наук деген немеден президенттик немеден алган. Улуттук академиялык немеден алган. Ушул кече акыркы келген эмелери ушул президенттин эмесинен сыйлыгы болуп келди. Бул бирок атам өзү көзү өткөндөн кийин. Бул ошо эң акыркысы ушу менен ушул Национальная академия наук Кыргызской Республики выражает благодарность Токтосуну Матисаку за большой вклад в деле сохранения и пропаганды традиционной культуры народов Кыргызстана. Бул жерде Мына концерт койлот дегенде, ошондо сыйлык кылып алып келебиз дегенде концерт токтоп калган. Багы атамды барыңда барктайлы деп мантип плакатын чыгарып, ушинтип жасап даярданганыбызда Баткендик немесиге тилекке каршы Баткендеги согуш чыгып кетти да былтыр. Ошон менен калып калып ошондо алып келебиз дешкен экен, кийин согуш болуп калып кетти муну. Кече өзү өткөндөн кийин алып келишти. Мындан дагы бул эмен Рыспай Абдыкадыровдун 80 жылдыгына Ошко барганда ардак грамота ошондо уюштуруп барган экен атам. Ошол атамдын жайы жаннатта болсун. Аллахым бейишиден бир бакча орун берген болсун. Биз иншаллах атамдын жакшы жактарыны, Матисактын кызы, Матисактын уулу жакшы эме деген эме чыгарышка аракет кылабыз иншаллах. Мына атам көрбөдү, неберелерин биздин жакшылыгыбызды апам көрсүн, апамдын өмүрү узун болсун. Бир жаралып, бир келип, бир кетти. Жай жаннатта болсун. Аллахым ошол жагынан берсин. Матисак Токтосуновдун ошо эки кызы болгон. Гүлмира кызы жакшы сүйлөп берди. Азиза өзүң дагы атаңды эскерип сүйлөп бер. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum баардык YouTube көрүүчүлөрү, кыргыз элим. Бүгүн атамды эскерип отурабыз. 40 күн болду атам жоготконубузга. Мен атам жакшы адам. Баардыгынын атасы өзүгө жакшы негизи. Менин атам дагы өзгөчө жакшы адам деп эстейбиз дайым. Атам бизди урушкан эмес, кол көтөргөн эмес. Апам экөөнү урушканда көргөн эмес, биз шунча жыл жашап.
мен дайыма ниет кылат элем. Өз турмушка чыксам, ушундай семьяга турмушка чыксам. Өзүмдүн семьямдай, атамдай ата, апамдай апа болсо дейт элем. Кудайга шүгүр. Атам өзү айтат эле, силерди урбаса, кыз баламга кол көтөрбөсөң, бактылуу болот. Силер иншалла бактылуу болосуңар дейт эле. Бактылуубуз, Кудайга шүгүр. Бардыгыбыз. Акамдар дагы бардыгы жакшы тарбия берген, бири-бирибизди уккан. Жакшы акамдар дагы бардыгыга шүгүр. Тарбия бергениге дагы шүгүр. Неберелери дагы ушундай тайтам деп талпынып турушат эле. Азыр дагы эле ошондой. Эми мындан ары ушу дайым атамды эскерип, ошентип турабыз, унутпайбыз эч качан. Абамдын бир жери дайым алыста жүрсөк, чогуу дасторкондо отурайлы деп дуа кылат. Эртең кабар алат эле бардыгыбыздан. Турдуңарбы, кимиңер каяктасыңар, эмнеге жазбай атасыңар деп турат эле. Азыр ошо ордулары билинип атат бизге. Ошол эми дуа кылабыз, Аллахтын иши экен. Дайым дуабызда болот. Бештен орун берсин атам. Мен bir söz aytayın degenim. Mana ükəm kança ırlardı жазды. Obondordu жазды, kiteplerdi жазды. Bala çaka bagamın dep, okutamın dep, üylöym, jaylem dep, aşınıp, çıgınıp, jetişelbädi, çıgarelbädi. Mana ki bizge Allah'ım bizge şunday berdi. Jakşı minister, Madaniyat ministri Sadir Japarov akılına jüreyin, esine jüreyin. Kanday ayal tuğup seni terbiyelegen. Sendey balanın barlığına men Allah'dan beysep şükürler kılıp suranamın. Men yüküm şulat üyege çıkar elbey ketti. Endi şuğa jardan berip kiteplerini çıgarsaňar dep suranamın. Sen taldap, eldi taldap, çoňdordy işledi taldap jetkiçeň, bularga jetkiçeň ötüp ketdi üküm. İçi jığır ketdi, söz ketdi, derdi ketdi içinde. Onu endi qaytyp taap elbeybiz. Şu jatıp taşagan kiteplerden çıgarışını soranam Allah'dan. Dayardagan materialları, oğlanları dayar ha? Ber joğu dayar, ber joğu ırları dayar. Жазgan kitepleri dayar. Ballar endi ballar çoňoýgon menen kulağa şükür ballary bar. Semiyası var. Jumuş yok bu ýakda. Bar jok dile kılayın deşetler. Sponsor bolgan jakşı eken ha? Sponsor Sadir Japarov jardam kılıp koysa şolar üýdege çykyp kesse degen. Вақтарда Халмион маданият үйдө иштеп жүрдү. Райондо иштеди, андан кийин Халмион маданият үйгө келип, ошол жерде иштеп жүрүп, кокус ушул эмеге давлениясы көтөрүлүп аламдан өттү, 65 жашында. Эми мен суранат элем, ушу Халмион зонасыга, ушу акыркы иштеген маданият үйгө атамдын атамдын атын кое берсе жакшы болот эле. Ошо матисак атамдын атыга коюлуп, ошол жерде неме эстелик болуп атын кое беришин суранат элем. Ошол. Mineke urmattуу көрүүчүлөр, барында барктай билелеп, бүгүн ошо тууган уруктары, балдары, кыздары, жеңе жубайы Матисак Токтосуновду өтө сонун жакшы эскерүү болду. Ушунча инсандар сүйлөдү, бирок менин өзүмдүн сөзүм булардын бардыгы катеде. Мен өзүм бул видеодан кийин жакшы бир видео чыгарамын. Бул Матисак Токтосунов бүтүн бардык область боюнча десем да жаңылышпаймын, бардык инсандардын агайылы. Акыркы жылдары коллективдерди башкарып, ар бир айылдарда, район шаарларда шайыр апаларды уюштуруп, канчалаган коллективдерди чыгарды да.
Мага окшогон шакирттери санагы жок. Бирок мен агайымды жеке агайым деп айтамын. Bunun çın tөгүнү kийинки видеодон көрөсүздөр. Бүгүн ушул сүйлөп берген агайымдын эжелериге, инисиге, уул кыздарыга жана жеңеме Алладан сабыр тилейбиз. Алла Таала сизге сабыр берсин. Барыңыздарга агайды эч качан унутпайбыз. Бул видеонун чыгарыштан максатым бул бардыгы көз жашын төктүрүп ыйлатыш эмес. Матисак Токтосунов деген, Матисак деген ысымды тарыхка калтыруу. Эч качан унутпайлы. Саламатта болуңуздар, көргөнүңүзгө чоң рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.